Рахмат, Улан Бердибач. Бұл эми долбоорду биринчи окуудан колдойбуз. Анан ГИКтин жетекчисинин орун басарына да азыр эми 7 областка саластар да үйлөрдү, квартираларды. Саламатсызбы, Рысбек Исламович. Бүгүнкү күндө 12 объект боюнча ишмерлик жүрүп атат. Албетте сиз туура айтып атасыз. Ар бир область боюнча, ар бир регион боюнча биз жаңы турак жайларды курабыз. Эми ошол эми шаарда башкача ценасы квадрат метрине $650 беребиз дедиңиз, а областтарга, региондорго канчадан бересиздер? Бүгүнкү күндө социалдык ипотеканы 4%-дан 25 жылга чейин чарчы метрин $650 пландаштырып атабыз. Бирок ошол эле учурда артыкчылыктуу багыттар дагы бар бүгүн ипотека боюнча. Айыл аймактарга жардам берүү максатында, айыл аймактын социалдык ушу ипотекадан колдоо максатында бүгүнкү күндө жеңилдетилген ипотека 25 жылга чейин берилип атат. Жо 25 жылгача берилет. Квадрат метрин канчадан бересиздер ошону? Же бекер бересиздер региондорго, айылдарга? Рысбек Исламович, бул багытта турак жай толук курулуп бүткөндөн кийин эсеп кысаптын негизинде чарчы метрдин баасы чыгат. Орточо баасы? Орточо баасы $550-ден $650 чейин. Региондордо, Ооба, жалпысынан. Бизде Кадамжай району жана Кызылкая шаары боюнча маалымат барбы сиздерде? Жер таап, ошол жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп иш жүргүздүңүздөрбү? Бүгүнкү күндө жер тилкелери боюнча жана мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүлүп аткан жер тилкелери боюнча маалыматты чогултуп атабыз. Бирок Баткен областы боюнча мен тактап кеттик. Бул Аксайда, Үчтөбөдө жана Кулундуда биз пландаштырып жатабыз. Жана ошол эле убакытта бүгүнкү күндө өзүбүздүн ишмерликтин алкагында дагы алып барып аткан жумушта дагы биз ушул ратификациядан өтсө дагы 324 квартираны дагы ушул Баткенде дагы курабыз деген пландарыбыз бар. Жо, Баткен району Лелек районуда экен да азыр айтып атасыз. Жок, ал боюнча жок, мен тактап кеттим сизге. Баткен областы боюнча 3 жер тилкесин. Ошол боюнча жумуш алып барылып атат бүгүнкү күндө. Башка жокпу? Кызылкая шаарында жокпу? Бүгүнкү күндө жок, бирок бул боюнча дагы биз кененирээк маалымат беребиз пайда болгондо. Рахмат.